Ассаламу алейкум устаз, аттахиятта. Алейкум салам. Аттахиятта отыргандай эки саждага барганда бутту артка түздөйбүзбү? Кээ бирөөлөр аттахиятта отырган калыбызда сажда кылат экен. Кайсынысы туура дейт. Аттахиятка барганда аялдын маселеси негизги эле толук дини уяттуулукка, пердеге курулган. Ошондо намазда дагы эркектерден өзгөчөлөнүп, колдон келишинче дене мүчөнүн кыры чыкпай турган деңгээлде ибадат кылынат. Рукуга барганда дагы, сеждеге барганда да колдон келишинче төштү курсактан ажыратпастан тийгизип сежде кылып, рукуда дагы бир аз ийилип туруп, бирок кол тизени кармай турган деңгээлде руку кылабыз. Толугу менен эркектердей болуп, кырын чыгарып же алдыга кетип, ортодо улак өтө тургандай сежде кылынбайт. Кайын апаны милдеттүү түрдө келин багыш шартпы? Бейишти кааласаңыз кылыңыз. Бизди кайын атам жала жаап, кайын иним менен со эмессиң деп кууп чыккан. Эми мага күнөөбү же кандай кеңири түшүндүрүп бериңизчи дейт. Дүйнөдө урматтуу туугандар, жашоого келебиз ахиретти куруш үчүн, жашоону куруш үчүн эмес. Ошону жакшы түшүнүп алалы. Дүйнө мээнет майданы. Өлгөндөн кийин кабыр эс ала турган майдан. Андан кийин рахат ала турган жашоо. Дүйнөдө биз акыларды бере турган жашоо, милдетти аткара турган жашоо, акыл талап кыла турган жашоо эмес. Жашоодогу милдетибизди аткарыш керек. Ислам динде эки нерсе айтылат. Баарыбызга тийиштүү. Бир укуктар айтылат, бир милдет айтылат. Укуктар. Менин акым бирөөдөн мен талап кыла алам да. Акым. Бир менин милдетим, жоопкерчилигим башканын алдындагы. Эки нерсе баяндалат. Бирок исламда укукту талап кылганга 100% чекит коюлган, рухсат берилген эмес, тосулган, эшиги жабык. Укукту талап кылып жашоо бул динсиздик. Бул западтан башканын алып келип аткан бул саясаты. Башкалардын көз карашы, исламдын көз карашы эмес. Ислам укукту талап кылууга үйрөтпөйт. Келин келсе сөзсүз келин мага кызмат кылыш керек. Кайнене мага мындай кылыш керек. Күйөөм мага мындай кылыш керек. Аялым мага, биз ушуга көнүп алганбыз. Күнүмдүк жашоодогу, турмуштагы ызы чуунун негизги себеби ушул. Үйгө эркек киши кирип келет, өзүнүн акысын талап кылат. Эмнеге чыгып кеттиң, эмнеге мындай, эмне үтүктөбөйсүң, качан, тияк, бияк, өзүнүн акысын талап кылмай. Аял киши да өзүнүн акысын талап кылат. Көрүп атасыз тигилер кандай жашап атат, айткан шаарда жашатам дегенсиз, сиз андай дегенсиз, асалайы мындай болмок, тиги мындай болмок, өзүнүн акысыны талап кылмай. Бул динсиздик. Укуктар эмнеге айтылат анда деген суроо. Укуктар айтылат судебный процессте ар бир адамдын акысы алып берүү үчүн. Ызы чууга барып калган учурда укуктар каралыш үчүн укуктар айтылган. Жетим, жесир ар бир адамдын өз акысы. Бирок ошону билип алып талап кыл деп айтылган эмес. Ислам дини эмнеге буйрат? Ислам дини ар бир адам башканын алдындагы милдетин, жоопкерчилигин аткарсын, акысын талап кылып эмес, рахматын дагы талап кылбай акыреттен сооп алам деп туруп. Рахматын дагы талап кылбасын. Кайната кайненеси үчүн кызмат кылбасын ал. Күйөөсү үчүн кызмат кылбасын ал. Бактылуу кылуучу затыбыз бар, Кудайыбыз бар, Аллахыбыз бар. Эртең жалгыз ошонун алдына барабыз. Алла үчүн кылсын кылган кызматынын бардыгы. Сабырдуулуктун бардыгы Алла үчүн болсун. Кошоматтын бардыгы Алла үчүн болсун. Ошондо Кудай Таалам саяжалу лахумур рахману вудда, максатсыз болгон сүйүүнү ошондо Алла Таала пайда кылып берет ортого. Бул өзүнчө чоң тема. Ошол тууралуу ошо менен биздин жашообуз өтөт. Мухаббат менен эмес, мавадда менен. Милдет аткарышты үйрөнүш керекпиз да. Албетте кыяматта жооп берет жала жапкан үчүн. Чоң жооп берет. Луиналладина. Куранда каргыш айтылган жала жапкандарга. Куранда Аллах Таала мунафык эки жүздүүлөр деген жала жапкандарга. Бүткүл адамдардын каргышысы болсун деген жала жапкан адамдарга. Кыяматта адам баласы тозокто кишенге кишенделет, ошо жала жапканы далилденмейинче андан бошобойт ал адам. Жала жабуу чоң күнөө, кылбаган нерсени кылдың деген. Бир адамга жала жабуу эмес, жаман күмөн кылуунун өзү арам. Ушинтип атат окшойт, ушул оңбоду ушулчу да. Дегендин өзү арам. Кыяматта далил талап кылат. Далил таппайсыз, көргөн жоксуз сиз аны. Жакшы күмөн далилсиз дагы сооп. Буйрулганбыз жакшы күмөнгө. Машалла, келимим кандай гана жакшы. Жакшы күмөнгө биз буйрулганбыз. Тарыныш тартылып, жаа сыяктуу илинип турат. Тарамыш дейт, Үйдөгүлөр эч кимиси билбейт. Сурамаласак,
кара дубалап кетиши мүмкүн дейт. Ошондой болобу жа биз эмне кылышыбыз керек дейт. Жана деген же. Демек тарамыш тартылып турат деген кандай тарамыш? Кара дуба кылган. Балдардын тарамышы бар ошол. Тарамыштарды тартып жөн эле илип коюлган, Эгерде кооздукка жөн эле илинген болсо, ислам шариаты уруксат берет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Фирашан лир-раджули, фирашан ли ахлихи, ва салису лид-дайфи, ва раби'у лиш-шайтан." Бир төшөк болот адамдын өзүнө, бир төшөк болот аялына, бир төшөк болот конокторго, төртүнчү төшөк болсо бул шайтанга деген. Яны үй эмеректерге байланыштуу өзүңдүн кажетиң толук болуш керек, курал-жарак, башка нерсе не керек сага? Үйдө адамдын өзүнүн кажети, ошондой эле үй бүлөсүнүн кажети, буюмдары, үчүнчү конок келет, жөн эле турат, бирок конокко колдонулат, ал турат. Төртүнчүсү андан ашча нерселерди коюп алган, бул шайтандыкы деген. Алардын кереги жок, ал ысырапкерчилик. Жөн кооздук рухсат. Рухсат берилет, кооздукка коюлган нерсе. Бирок мактаныш үчүн ага рухсат жок. Ошондой илинген болсо болот. Бирок бир нерседен сактап калат десе ширк. Жамандан көз тийгенден тияк бияктан сактап калат дей турган болсо ширк болот. Ихсан курулуш компаниясынан ипотекага үй алса, ипотека эмес, алар кооператив айтып атасыздар окшойт. Кооперативдикини ошо дамлалар жоопкерчилик алып адал деп рухсат беришкен. Бирок мындай кепилдик жагынан эмес, шарият жагынан карап рухсат беришкен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, сизде Алла разы болсун. Амин. Эки дини бактылуу болуңуз. Устаз, үй бүлөбүздүгө жакшы дуба кылып коюңузчу. Намаз тургузалы. Бир суроом бар. Жүрөктү кантип жумшак кылабыз? Канчалаган Аллахтын сөзүн угам, бирок жүрөккө жетпейт. Жүрөгүм уктап калгандай. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Куранда Алла айтат, Аллахны эстөө менен жүрөктөр тынчтык табат дейт. Пайгамбар саллаллаху көп насатына дайыма тилиң Аллахны эстөө менен жумшарсың. Сага өлүм келсин, Алла менен тилиң ширелешип турган учурда деген мазмунда сөздөр бар. Тил бул жүрөк Аллах тааланы эстөө менен жумшарат. Жакшы иштерди кылуу менен жумшарат. Аллахны эстөөнүн эң күчтүүсү бул Куран окуу. Куран окуй турган болсок жүрөгүбүз жумшарат. Жалгыздыкта, тахажжуд учурунда өзгөчө. Куран окуу адамдын жүрөгүнү жумшартат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу, жүрөктөгү бардык мындай рухани дагы, жүрөктөгү ооруларга дагы шифа болот. Бардык ооруларды дарылай турган Пайгамбар салават айтуу. Ошондон көбүрөөк иншалла зикир кыла турган болсок, жүрөгүбүз тазаланат. Устаз, Аллах сизден разы болсун. Мага менин жолдошума, анын бир туугандарына, досторуна, биздин кошуналарга, балдарыбызга, бир туугандарыбызга, энеме өтүп кеткен апама бардыгына дуа кылып коюңузчу дейт. Аллахым баарыңыздарды өз рахматына алган болсун. Дүйнө ахиретте бактылууга жеткизген болсун. Дуаларды алып кое берсеңиз. Биякта суроолор. Дуаларды бербей элебиз. Дуалардын баарын акырын эле кылып коелу. Жалпы эле. Устаз, уулум 6-класста окуйт. Медресени ойлоп атканбыз. Жакшы чечим чыгарууга жардам берсеңиз. Кайсыл жакка, бирок жаңылбайбыз. Кары болсун, Аллахымдан разылыгын тапсын дейт. Демек, медрес уулунун тарбияты ата-эненин жоопкерчилигинде, анын келечеги, баланын өзүнүн жөндөмүн караш керекпиз. Эгерде жөндөмү дин тарапка болгон болсо, эң жакшы. Ата-эне дүйнөдөн өтүп баратып, баласы президент болсо деле өкүнүп кетет. Бирок баласы алым кары болгон болсо, жүрөгүңүз тынч кетет. Ошондон колдон келсе балдарыбызды диндин кызматкерлери кылалы, колдон келишинче. Бирок баланын ага жөндөмү жок болсо, мажбурламай жок, аны майып кылмай жок, кийин ал жактан бул жактан жок, нериба немияса кылбай, аны каяка жөндөмү болгон болсо, ошол жагыны жөндөндүрүп, бирок имам менен, намазы менен, дини менен, даваты менен өстүргөн аракетин кылалы. Медреселер көп. Өзүбүз деле бир жерде сабак беребиз, алып келсеңиздер болот. Намаз окуп жатканда, адам жаңылып калганда, учурда кантип толуктап коюш керек? Жаңылыштын ар кандай ыкмасы болот. Кээде намаз бузулат, кээде намаз бузулбай калат. Бул ошо учурга байланыштуу. Кайсыл жерде эмне болуп жаңылдыңыз, ошого карап айтылат. Кээде саза сак менен болот, кээде намаз биротоло болбой калат. Ошондон бул таксыр суралыш керек да. Азан чакырганда, азан айтылганда, Куран окулганда, обонду музыка ырга кетип жатат го. Суроомо жооп берип койсоңуз ойлонуп калдым дейт. Музыка угуу күнөөбү дейт. Музыка угуу күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эки жүздүүлүктү өстүрөт, музыка кандай эле суу өсүмдүктү өстүргөндөй деген. Куран шариятында вастафсиз манистатa'та бисаутик,
сен өз үнүң менен кимдин күчүн жеткен болсоң аны азгыргын деп шайтанга Кудай таалам ачууланып туруп айткан сөзү тафсирчилердин оюнда шайтандын үнү дегени бул музыка аспаптары деген. Бирок алардын ичинен дуп деп коет, бир гана тери булгарыдан тартылган, темирде жок, экинчи тарабы бош, ошондой аспапты гана колдонууга уруксат берген, кубана турган, сүйүнө турган күндөрдө. Ан-никах йомус-сурур, никелешүү мисалы бул кубанычтын күнү. Ошол күндө оюн, күлкү, зооктор болсо болот, бирок шариаттын чегинде. А башка музыкалык аспаптар арам, Куранды, азанды музыкалык обонго салып окуу бул деле арам. Парз намаздардан кийин зикир чалынабы? Сүннет намаздардан кийин чалса болбойбу? Сүннет намаздардан кийин чалуу биздин мазхабка ылайыктуу. 4 рекет пешин намазын окуйсуз, 4 рекет парзды окуйсуз, 2 рекет сүннетти окуйсуз, андан кийин зикирлердин баардыгын чала бересиз. Демек пешинден кийин, пешин намазынан кийин, шам намазынан кийин, куптан намазынан кийин көп отуруш биздин мазхабта макру. Парз намаз окугандан кийин кайра сүннөткө туруш керек. Багымдаттан кийин, асырдан кийин зикир чала бересиз. Жаш баланы кыркып чыгарат деген барбы? 40 кашык сууга жуундурат деген ширк эмеспи? Албарсы так 40 боюнча жаш баланын 40 деген мурдатан келаткан биздин салт. Ал жөн эле мындай адамдарга коюлунган баягы диагноз катары да, жаш баланын өзүнүн сырткы чөйрө менен болгон мамилеси. Бирок 40 деген эсептер исламда бир өзгөчө бир мааниге ээ. 40 деген сөздөр Куранда да, хадисте да көп айтылган. Ошондо 40-ны чыгарып кой десе, бул адат катары эч нерсе эмес, күнөө эмес, туура эле нерсе. А ислам динде айтылган десе анда бидат болуп калат. Динге жаңылык киргизүү болуп калат. А сууга жуундурат дегени жуундура бересиз, кандай сууга жуундурсаңыз боло берет. Бирок ушунча гана сууга жуундуруш керек, ошол сөзсүз керек десе бул туура эмес түшүнүк болуп калат. Бир чектеп бирдеке кылып калса, ал бир ырым-жырымга айланып кетет да, андай туура эмес. Албарсы жолобосун деп бычак же нан алардын кереги жок. Бычак койсоңуз деле, нан койсоңуз деле шайтан келе берет. Ал жака мини бомбаларды коюп койсоңуз деле шайтан келе берет. Дуалары бар, дуаларды окуш керек болот. Даратканага кирип атып, бранжилет кийип, автоматтар менен кирсеңиз деле дуасын окуп алсаңыз, ал жакта жин шайтан менен аралашып чыгасыз. Дуасы окулуш керек. Жатардын дуасы бар, сак дем салуунун дуасы бар. Ошол дуаларды окуш керекпиз. Бул көрүнүштөр туура эмес. Бирок бычакты коюп койгон дуа окуу ыкмасы бар. Дуа окулса. Нан боюнча билбейт экен, бычак боюнча окуган. Бычакка дем салып туруп коюлган ыкма бар. Дем салуунун ыкмалары бар да. Ошонун бири бар. Жөн эле коюп сактайт, бул туура эмес. Менин сизге суроом, өзү аял киши 5 мал намаз окуйт. Бирок бир туугандарына жаманчылык көп кылат. Ошонун намазы кабыл болобу? Бир туугандары көрө албайт, жаман дуба окутат. Эмне кылыш керек? Бир туугандарды көрө албайт дейт. Бул адамдын өзүнүн кемчилиги. Эгерде биз кемчилик менен алышсак, чарчап бүтөбүз. Адамда толтура кемчилик бар. Бирөө жалко, да бирдеге, текебер, сараң, ар кандай кемчиликтер бар да. Ар бир кемчилик менен күрөшсөңүз чарчайсыз. Бирок ошо кемчиликтин баардыгын жоо турган нерсе бул адамдын ыйманы. Ыйманы канчалык күчөйсө адам өзү оңолуп баштайт. Үй мисалы караңгы боло турган болсо, караңгылыкка каршы күрөшпөйбүз. Балким жарыкты алып келүүнүн менетин кылабыз, свет келип туруп күйгүзгөндөн кийин караңгылыктын баары өзү чыгып кетет. Куранда да ошондой эле сөз айтылган. Акыйкат батылды кетирет деп. Яни сиз менен биз жакшылыкка менет кыла берели, элди жакшылыкка чакырып, жакшылыкка алып келүүнүн менети боло берсе, жамандыктар ошо жакшылыктын күчү менен өзү чыгат. Жамандыкка каршы күрөшкөн адам чарчап калат. Ошондон бул демек туугандарга бир көрө албастыгы бар экен, ага каршы күрөшпөйбүз, ыйманына менет кылалы. Аны жакшылыкка чакыра берели. Жакшы ыйманына дегени жакшы иштерди кылса адамдын ыйманы күчөйөт. Ошо жакшы амалдарга чакыра берели. Тууганчылыкка жамандык кылыш өзүнчө күнөө, намазды окуй коюу өзүнчө күнөө. Намазды Кудайым буйрса ихлас менен окуп аткан болсо, маселеси болсо кабыл болот. Бирок тууганчылыгын укугуну тебелеп койгондук себептен, зулумдук кылып койгондук себептен кыяматта собун алдырып коюшу мүмкүн бул адамга. Ошондуктан амалды сактап калуу бул башкалардын акысын берүү менен болот. Мен юрфакта окуйм. Адвокат болсомбу дегем. Намаз окуганда иштегенде туура эмес. Намаз окуганда иштешке күнөө болуп калбайбы дейт. Намаз окуу эч бир жумушка каршы келбейт. Кайсыл жерде болбосун намаз окусак болот. Шартын тапса болот. Намаз эч бир учурда жада калса, маселелерде ушуга чейин айтылат. Аял киши төрөттө жаткан болсо, нифас деп коет го, баягы үзүр келип калган учур. Ошол учурда намаз окулбайт төрөттөн кийин. Ал нифас эмне? Бала чыккандан кийинки жатындан келген кан да. Бала төрөлүп бүткөндөн кийин, ага чейин эмес. Мисалы баланын башы чыкты да, толук чыгып бүтө элек.
Бирок ал толук чыкса намаздын убакыты өтүп кетет, каза болуп калат. Эмне кылсын десе уламалар Муниятул Мусаллида ушуга чейин жазган, аны банкага, азыркы эми вакуумдар башкалар банкага сактап койсун да, башыны салып туруп, ошол жерден жаткан жерден намазын окуп алып туруп, анан калганын төрөсүн дейт да. Ошол учурга да уруксат берилген эмес. Себеби нифаска толук кире элек да, нифастын өкүмү баштала элек. Ошондо намазды каерде болбосун окуй алабыз. Шарт бар, намаз уруксат берилип кете берет. Кыла албасаң, кандай кыласың, ошондой кылып кете бер. Дарат ала албасаң, эмне кыла аласың, ошону кылып кете бер. Маселесин билебиз да. Бирок намазды ар бир жерде бекем бололу. Биз менен чогуу кетет намазыбыз. Түбөлүккө пайда берет биздин намазыбыз. Жумушка байланыштуу, эгерде эркектер менен көп аралашпай, аялдардын өзүнө тийиштүү жумуштар болсо кылса боло берет. Шарият эч кандай тийбайт. Адамдардан сурабай, көргөзбөй бир нерсесин алып алсаң, бирок кийин ал адамга жолуга албай калсаң, ошол алып алган нерсенин акысын кандай берсе кайтарса болот дейт. Тоба кылабыз бардык күнөөгө. Тобанын шарты 3. Жүрөктөн кейиме, экинчи кылбайм деп сөз беребиз, Алладан кечирим сурайбыз. Адамдардын же Алланын акысына байланыштуу болуп калса, Алланы менен байланыштуу казаларды окуп беребиз, орозолорду кармап беребиз. Казасы бар адам нафил намаз окубайт, нафил орозо кармабайт, казасыны бүтүрүш керек. Адамдарга байланыштуу болсо, аброюна байланыштуу болсо кечирим сурап коебуз. Ал эми бирдекесине алып койгон болсок, билсек кайтарып беребиз. Эгер билбей таппай калган болсок, ошол өлчөмдү алып туруп, ошончо өлчөмдү ошонун ээсинен кимден алып койгон мурда, туура эмес, тартып алган, башка кылган, ошонун атынан садака деп садака кылып коебуз муктаж адамдарга. Анан кыяматта талап кылып келгенде ошонун сообуну берип коебуз. Менин суроом, балдардын атайын ай сайын алган прививкасы туурабы дейт. Ислам дини медицинаны негиздеген дин болуп эсептелет. Эч кандай медицинанын жол жобосуна каршы эмес, эгерде ал медицина такталган, тастыкталган, зыяндуу эмес саясий оюн болбосо. Эгерде прививка тастыкталган болсо, ден соолукка зыяны жок, чындап эле ошол вирус менен каршы күрөшөт, яны ошонун эле вирусуна киргизет деген сөз да, денени көндүрүп коет. Эгер ошол тастыкталган болсо, анда алына берет. Ага ислам каршы эмес, иманга каршы маселе эмес. Колдонсо болот. Тастыкталбаган нерсени ал өзүңүздүн маселеңиз. Динге тийишсиз эле өзүңүздүн жеке маселеңиз. Мен дин буну тыят деп туруп айтпай, өзүңүздүн негизи маселеңиз. Динде аны менен караламай жок. Биздин үйдө шартыбыз жок. Кээде гусул ала албай калам. Балдарыма өзүбүзгө тамак жасайм. Абдан кыжалат болом. Кылган нерселердин бардыгы арам эмеспи дейт. Демек, Аллах Таалам иншалла кенен үй берсин. Асабняктардан насип этсин, шартыңызды түзүп берсин. Алладан сурайлы. Дүйнөдөгү бактылуулук деген 4 нерсе: кенен үй, жакшы аял, жакшы кошуна, жакшы уна. Улоо деген биздин учурда азыр уна. Бул дүйнөдөгү мындай байланыштуу маселелерди айтканда Пайгамбар 4 нерсе бактылуулуктан деп айткан. Кенен үй Аллахым насип кылган болсун, жакшы күйөө берсин. Анан гусул жок, тамак жасаса эч кандай күнөө эмес, эмис эч кандай күнөө эмес. Ошо жууп коюп туруп эле, чайкап коюп туруп эмизиле берет, колду чайкап коюп туруп тамак жасай бересиз. Бирок таквачылыкта жакшы гусул алып туруп кылсаңыз, колдон келишинче. Кызым көп жылдар бою балалуу боло албай жүрөт. Медицина боюнча куйдуруп балалуу болсо болобу дейт. Болот медицина менен. Бирок ошо эркектин өзүнүн күйөөсүнүн уруктугуну куйдурганга уруксат. Башкалардын уруктугуна уруксат жок. 12 рекет нафил намаздарды кандай окуу керек? Тартибин айтып коесузбу? Нафил кафарат дегенде кандай түшүнсө болот дейт. Кафарат көп мааниде айтылат да. Нафил намаздар болсо, нафил намаздарды 2 рекеттен окуган эң жакшы. Бир такбир айтасыз да, 2 рекеттен кийин салам берип чыгасыз. Анан дагы 2 рекетте окуйсуз. Ошентип окусаңыз жакшы. Болбосо 1 рекет менен көп окуп салсаңыз деле боло берет. Бирок эң жакшысы пайгамбардын сүннөтү 2 рекеттерде нафил намазды окуу. Макруh эмес убакта окуй бересиз. Саламатсызбы? Бозо менен камыр ачытса болобу? Дрождун зыян бар деп бозо менен болбойт. Ачыткы менен ачтыңыз эгер дрожь иштетпесеңиз. Эгер күйөөсү импотент болсо, эмне кылыш керек? Ажырашууга кеч куда сөөк күтүп калдык дейт. Сабыр кылыш керек, орозо кармаш керек болот. Анан жекече сураса дагы болот. Негизинен ажырашууга себеп болуп эсептелет. Аялдын акысын бербей калышы бул себеп болуп эсептелет. Мен 63 жаштамын. Көп жылдан бери намаз окуйм.
Абалкы окулбай калган намаздарды да окуйм. Ошол окуган намаздарын сообу кандай болот түшүндүрүп берсеңиз дейт. Машалла, Аллахым кабыл кылсын, өмүрүңүзгө береке берсин. Эң жакшы амалыңызды акыркы кылып, бактылуу күнүңүз Аллага жолуккан күн кылсын. Казаларды албетте окуш керекпиз. Окуганда ошонун жоопкерчилигинен кутулабыз, сообуну кыяматта албайбыз. Сооп берилбейт, бирок жоопкерчиликтен кутулабыз каза окуганда. Учур чактагы намазга ихласыңызга жараша сооп аласыз. Так, ажайке каргыш диеби. Мен мурун пивого талгак болгон, анан пиво ичип жүрчүмүн. 4 жыл мурун аян берген, ошол бойдон ичпей калгам дейт. Бирок намаз окуй элекмин, ойлорум чачыранды боло берет. Шайтандардын көпкө деп ойлойм дейт. Шайтандарым көп кого деп ойлойм дейт. Бирок намаз окугум келет аял киши талак сура. Так, каргыш тиет. Каргыш тиет эгерде себептүү жөндүү болсо. Жөндүү адамдардын каргышы тиет. Мисалы, мугалимдерге окуучулардын каргышы тийбейт деп коет. Айтасың башка кылагандай болсо бирде мугалим калбай калат дүйнөдө, устаз калбай калат. Себептүү жөндүү болгон болсо каргыш тиет. Пиво ичкен арам, кайсыл болсо да талгак болсо башка нерсеге көндүрүш керек. Ошо даамды, ошол жыттуу нерселерди бая кылып талгакты басыш керек. Пиво ичиш арам 100%, эч кандай талаш тартышсыз. Анан шайтандын ойлору келсе, дарат менен жүргөндүн аракетин кылалы, аузун окуйлу, ауду биллахи минеш шайтанир ражимди окуйлу, эртең менен кечки дуаларды окуйлу. Адамдын душмандары бар да. Биздин жаман кылыктарыбыз бар, жоруктар. Буларды жоюштун ыкмасы дайыма адамдар менен, коомчулук менен жүрүш керек. Мурдакы чөйрөгө алып барып кое турган чөйрөгө кошулбаш керекпиз. Жалгыздабаш керекпиз. Мурдагы чөйрөгө кошулбай, жакшы адамдар менен жүрө берсек, жаман адаттар акырындык менен калат. Ошондой эле шайтан деген душман бар. Бул алсыз, шайтандын амал көйлүгү алсыз, Куран чечим чыгарган. Алсыз эчтеке колдон келбейт. Качан сиз дуаларга бекем болсоңуз. 5 маал намазыңызга бекем болуңуз, эртең менен кечки дуалар бар, үйгө кирди, чыкты дуалар бар, кийим кийди, чечти дуа бар, тамак жеди, ичти дуа бар, жакынды кылды, бүттү дуа бар. Ошолорго бекем болсоңуз, шайтан азгыра албайт, сизге кол сала албайт. Дуага бекем боло турган болсо, колдон эчтеке келбейт. 100% ишеним менен амал кылыш керек. Болбосо шайтан азгыра берет го. Убагында жолдошум далай жолу зына кылган. Алла тообасыны кабыл кылсын. Кылган күнөөлөрүн өзү тартабы же кыз балага тиеби? Инна зина дайнун. Hazret Şafi rahimahullah aytқан бұл зина деген бұл қарыз деген. Егерде алны төлө өзүңдөн болбосо үй бүлөңдөн болот. Сен билген эгерде бирөөдө сен 100 риалга, 100 дирхамга зина кылып аткан болсоң, сенин үйүңдө бекер зина болуп атат деген да. Яны бул қарыз деген, қарызды төлөгөнгө туура келет депчи. Бирок качанда тооба кылбаган болсо. Эгерде тооба кыла турган болсо, зина эмес, куфур, ширктин дагы тообасы бар. Аны кесепети жок. Тоба дегенде мааниси инналлах яқбалу таубана ибади. Албетте Аллах Таала пендесинин тообасын сөзсүз кабыл кылат. Алладан чечим, тоба шарты менен болсо тоба кабыл болгондон кесепети жок. Жада калса хадисте келген ата энесини каргышына алып туруп, ата энеси дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, ата энесинин акысына Алладан кечирим сурай берсе, Алла ата энемди кечир деп, анда ата энесине жакшылык кылган катарында кыяматта сапта турат дейт. Яни тирүү учурда кайсыл күнөө болбосун тообасы бар. Ордун жабып кетүү бар. Тоба кылгандан зинанын кесепети тийбейт, эскербейбиз, башкага айтпайбыз. Намаз окуп атып сүрөнү унутуп калса же ашыкча рекет окуп алса эмне кылуу керек? Сүрөнү унутуп калган болсоңуз, кошумча сүрөнү 3 аят окусаңыз Фатиха сүрөдөн кийин, анан дароо рукуга кете бересиз. Болбой калган болсо башка эстегенди окуп туруп кетип, анан намазыңызды уланта бересиз. Рекетти унутуп калган болсоңуз, карайсыз, канча унутуп калган болсоңуз, ошону кошуп коесуз. Никап парзбы же сүннөтпү? Мен келинмин. Никап кийсем кандай ойлойсуз? Никап кийсин деп дуа кылып коюңузчу. Машалла, Аллахым ниетиңизди кабыл кылсын. Никап деп ошо бетти жабууну айтып атабыз окшойт. Бетти жабуу маселеси фитна учурда фарз болот. Калла ида балагатул хулкум ва антум хина идин таңдурун ва нахна акраб илайхи минкум валакин ла тубсирун. Вакия сүрөсүндө Аллах Таала айтат, жок дейт, качанда жан алкынга келип калганда, жан чыгып атканда. Силер ошондо адамды карап турасыңар. Бирок биз силерге караганда жакыныракпыз, силер аны карап түшүнбөйсүңөр. Жан кандай чыгып атат, рахатпы, азаппы, бул жашоодо тирүү туруп көрө албайсыз. Кандай эле түштө рахат алып аткан, кыйналып аткан адамды көрө албагандай.
башка ааламга көчүп атат, ал жакты уже биз көрө албайбыз. Ал аалам боюнча маселе кетип атат. Ата эненин ыраазычылыгы, уруксаты жок нике өтөбү? Нике өтпөйт. Ата эненин рухсаты жок нике өтпөйт. Алардын батасы жок нике өтпөйт. Деп бул менче Бахру Райыктабы берилген фатва. Бирок негизги Куран жана хадистин маселесине караганда нике өтөт. Ушундай болуп калса эмне болот? Келип калды да болуп калды. Карап туруп, никеңер бар экен деп айтылат. Зина кылып жүрдүң деп айтылбайт. Бирок эми никелешет, ата эненин дуасы менен никелешсин. Ата эненин наразы кылып алып туруп, никелешүү болбойт деп саясаттан фатва берилет. Болбойт андай кылган деп. Кээде болот, мисалы ата энеси динде түшүнүк, ар кандай да. Бала динде бекем, кыз үй тарап динде бекем. Бирок диндин сөөнүн бул душмандык кылып алганда, болбойт эле болбойт депчи. Андай учурларда колдо келиши аракет кылыш керек, таякта сынбасын, жылан дагы өлсүн дегендей, ошо жол тапкандын аракетин кылыш керек. Ошондой учурларда нике өтүп кете берет. Ата эненин ыраазычылыгы, уруксаты жок, бул кетти. Халаттын узундугу тизеден болгон, шымы менен намаз окуса болобу? Халаттын узундугу тизе. Халат канча болбосун, шым деле кенен болуш керек да. Шымыңыз эгерде штаныңыз кенен болсо, анда боло берет. Штан тар болуп калып туруп кийип калган болсоңуз болбойт. Себеби намазда жүз алакандан башка жер жабык болуш керек. Жабык дегендин мааниси жабышкан кийим, денени сүрөттөп турган кийим катары эсептелбейт. Просвечивать ичини сүрөтүнү көрсөтүп турган жука кийим болуп эсептелбейт. Жука эмес, жабышкан эмес кийим менен колдон жана жүздөн башка жер жабык болуш керек намазда. Пайызы жок кредитке үй буюмун алсак болобу дейт. Ооба, кредит деген ат менен эмес. Эгер пайызы жок жөн эле алып берип туруп, анан сизди карызга берип аткан болсо, мисалы, bir айга бөлүп берип туруп, ушунчадан төлөйсүң, 5 айга бөлүп койду, ар бир айда мынча төлөйсүң деген болсо болот. Медресеге окугум келет, бирок үйдөгүлөр уруксат бербей жатат. Дин жөнүндө сүйлөсөк эле сөздү буруп же укмаксанга салып коюшат дейт. Аллахым хидаят берсин, дуа, адеп, ахлак менен мамиле кыла берели. Ата энеге акыл, насаат үйрөтпөйбүз. Себеби бул жөн эле шайтан напсинин каалоосу, бирок аларга өтпөйт андай нерсе. Кандай болсо деле баары баласысыз, кызысыз, ошондой көз караш менен карайт. Чоңдор аркылуу аларга мээнет кылдыртабыз, бирок дуа кыла беребиз, адеп, ахлак менен мамиле кыла беребиз, катуулукту көрсөтүп, динге бекем болуп, кээ бир ушундай да, динде бекемин деп отуруп ата энеге туура эмес мамиле кылып коет да. Ата энеси даджал болуп кетсе дагы, жакшыга буйруганда ага кызмат кылуу, моюн сунуу биздин милдетибиз. Даджал деңгээлине чыгып кетсе деле, жөнөкөй эле бузук эмес. Ошондо иншалла дуа кыла берели, Кудайым буйрса иншалла жүрөгүнү ачат. Үйдө да жин, шайтан дайыма болобу? Алардан кантип тазалансак болот? Өзүм 5 мал намаз окуйм, бирок балдарым түнкүсүн чочуй беришет, күндүзү үйгө Бакара, Ясин сүрөлөрүн коюп коем. Жолдошумдун көзү өтүп кеткен бул дүйнөдөн, же ошол эркек жок үйдө да жин, шайтандар боло береби? Кантип тазалансак болот дейт. Эгерде үйдү тазалаш Бакара сүрөсү менен туура. Бакара сүрө окула турган мисалы үйгө жиндер чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кайсыл үйдө Куран окулбай турган болсо, келбайтил хариб, ал үй бузуку ташталып калган үй сымал деген да. Башка хадисте Курандын бир бөлүгү жат болбогон жүрөк, ал бузуксуз калып калган үй сыяктуу деген. Мунун мааниси бузуксуз калып калган үй кандай эле жин, шайтан менен толуп периштелер чыгып кеткендей, ошол үйдө дагы, ошол жүрөктө дагы периштелердин коштоосу жок болот, ал жин, шайтан менен болот. Ошондуктан Куран окулуп туруш керек. Өзгөчө Бакара сүрөсү жин, көз тиүү, сыйкырларга каршы касиетке Бакара сүрөсүн үйдө окуп коюш керекпиз. Ошондо бардык жамандыктар чыгып кетет иншалла. Анан намаз, дуалар, Курандар үйдө болуп турсун. Үйдү кабырдай кылып албайлы, намазды окуп туралы. Аял 13:15 же 13:20 да намаз окуп атса, азан чыгып калса, намазды токтотуп азан бүткөндөн кийин улантса берсе болобу же окуй беребизби? Окуй бересиз, себеби бул учурда азыркы учурда убактысы кирген болот. Окуй бересиз, азан мечитке адамдарды чакырыш үчүн определенный бир убактка коюлуп чакырылат. Намаздын убактысы киргенде окуй бересиз, дурус болор. Tahajjud намазында кайсы сүрөлөр окулат жана саат канчада? Tahajjud дегени куптар намазынан кийин багымдатка чейинки убакыттын барды tahajjud деп айтылат. Эң жакшысы акыркы 3-чү бөлүгү 9 саат болсо, мисалы 3 сааттан бөлгөндө акыркы 7, 8, 9 сааттар, анда каалаган сүрөнү окуй беребиз, колдон келишинче узун окуйбуз. Узун окуп 8 рекетке чейин окуйбуз. Дуа кылып, зикир кылып, Куран окуп 4 амал кылабыз.
Ушак айткан адамдардын күнөөсү деңгээлде оор болот. Канчалык деңгээлде оор болот? Ушак уккан адамдарга да күнөө болобу? Ушул жөнүндө айтып койсоңуз дейт. Ушактын күнөөсү чоң. Ким сиздин кылган ушагыңызды уккан болсо, ошондон кечирим сурамайынча күнөө кечирилбейт. Бирөөнү ушак кылдыңыз, ал сизди уккан жок, тооба кылсаңыз күнөө кечирилет. Имам Газали рахматулла айткан. Укпаган, мисалы мени бир ушак кылды да, мен уга элекмин. Мага келип алып ушак кылдым, кечирип койсоң, дагы жүрөгүм ооруйт да. Ошондон мен укпадымбы, тооба кылып койсо жетиштүү дейт ушак кылган адам. Уккан адамдан бар өзүнөн кечирим сураш керекпиз дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам каттуу сөздөрдү айткан ушак боюнча, зинадан дагы оор, башкадан дагы оор деп, ошондон ушактардан сактаныш керекпиз. Ушак кылбайлы, өтө оор нерсе. Бүгүнкү күндөгү биздин ибадатыбызды кырып аткан нерсе. Бирөөнүн кемчилигин айтасыз, ал бар болсо сиз ага жакпайт да, ошонун аты ушак болуп эсептелет. Ошондон өзгөчө сактаналы. Ушакты айтуу кандай күнөө болсо, угуу дагы ошондой эле күнөө. Күйөөм күн сайын арак ичет. Алла хидаят берсин. Балам да намазын окубай калды. Өзүм көп каза кылчу болдум. Күйөөмдүн ичкени таасир кылбай элеби дейт. Таасир бериши мүмкүн, бирок сиз эгерде амалыңызды калтырып койгон болсоңуз, амалга бекем болуп эле, Фираундун аялы Асия энебиз деле бактылуулукка жеткен. Амалга бекем болуп, намазыбызга, дуабызга, үйдөгү таалимибизге бекем боло берели иншалла, акырындык менен баардыгы орундалат. Үйдүн ичин биздин жоопкерчилигибизде мээнет кылууда, адамдарды туура жолго салуу эмес. Кыяматта сурак болот, эмне үчүн сен балдарыңа, кыздарыңа, күйөөңө мээнет кылган жоксуң деп. Сурак болбойт, эмне үчүн аларды сен намаз окуткан жоксуң, жоолук салдырткан жоксуң деп сурак болбойт. Себеби туура жолго багыттоо, иман берүү, тауфик берүү бул Алланын иши. Биздин жоопкерчилик кызмат кылуу, мээнет кылуу. Мээнетибизди кыла берели. Алладан дуа кылып. Үйдүн ичин тазалаш керек дейт. Кантип тазалоо керек? Үйдүн ичин ошол намаз менен, баягы айткандай Бакара сүрөлөрү менен, амалдар менен тазалайбыз иншалла. Көп ой бүткөндө бүтү деп койсок да. Көп ай мурун менин сумкамы кыркылган чач, түйүлгөн кара жип түшүп калыптыр. Кара дуба дегенде ушундай нерселерге окутабы, ким кылганын кантип билсе болот, негизи эле кара дуба кандай болот дейт. Кара дуба деген ошол бар нерсе, сыйкырдын таасири бар. Эгерде шектенип калган болсо, бир ошо окугандардан, бир жакшы, ишениктүү адамдардан бир баягы каратып койсо болот. Анын түрдүү ыкмалары бар окутуунун. Ушундай тартипте деле окутушу мүмкүн. Хайз бүткөндө кандай белгилер бар? Выделение кандай болуп калганда намаз окуп башташ керек дейт. Кан бир күндөй келбей калат. Бул ошол ал-абьядул халис, таза ак суюктук келгенге чейин хайз болуп эсептелет. Мисалы аргын циклы бар да, 7 күндөн болуп аткан болсо, ошо 7-чи күндөн кийин таза ак суюктук келип калды, тазалыкты көрдүбү, ошондо болду, хайздан чыкты болот, намазын окуй берет. Эгерде 8-чи күнү ушундай болгондон кийин 9-чу күнү кайра келип калса, кызыл кан, анда бунун тартиби өзгөрүп кетти болуп эсептелет. 7-ден 9-га көчтү болуп калат да, анда ошол күндөн баштап кайра хайзга болуп калат 10 күнгө чейин. Ондон нары оорунун себебинен келаткан, тамырлардан келаткан кан болуп эсептелет. Ал үзүрлүү болуп эсептелет, намаз окуй берет, ар бир намазга дарат алып. Кайненем көп каргайт. Тиеби дейт. Балдарымдан көрүп кой кал деп жүрөгүм ооруйт. Сөздөрү жаман дейт. Аллахым хидаят берсин, тил оңолмоюнча адамдын иманы оңолбойт, иман оңолмоюнча адам бейишке кире албайт. Тилди өзгөчө этият кылыш керекпиз. Тилдин маданият өтө керек. Аксару хата ибн Адам ала лисани фи лисанихи, пайгамбар айткан, адам баласынын катачылыгынын эң көбү анын тилинде болот деген. Көп күнөө кыяматта тилден жазылган болот. Көп сооп тилден болот. Эгер оңдоп алсак ийгиликке жеттик, оңдой албасак анда кыйрадык да. Ошондон каргаш айтуу болбош керек. Инни ма буисту лаанан, пайгамбар айткан, мен каргыш айтуучу болуп мен жөнөтүлгөн эмесмин. Ла тад'у ала анфусикум ва ла тад'у ала амваликум ва ла тад'у ала ауладикум. Силер өзүңөргө каршы, үй бүлөңөргө каршы, балаңарга каршы каргыш айтпагыла. Кээде ушундай убакытка дал келип каласыңар, ошол учурда дуа кылганда дуаңа сөзсүз кабыл болуп калат деген пайгамбарыбыз. Ошондон каргыш айтыштан өзгөчө этият кылыш керек. Өлүңдү көрөйүн, тигиндей кылайын, өлүмдө чай ичип калайын деген сөздөрдөн этият болуш керекпиз. Урсак дагы дуа берип урушуңуз. Ай бактылуу болуп кеткир, алым болуп калгыр деп. Колуңуз дурушканда 4 аялдуу болуп калгыр деп. Салам
Салам алейкум тақсыр. Мен магазинден қарыз алған елем. Қызынан алғам. Ээси қаза болып қалды дейді. Ошо ээси қаза болып қалған болса, мурасқорларына алғандың байлығын қайтарып бересіз. Мурасқорлары ошонун ээси болып қалат, мурасқорларына беріп қоясыз. Тирүү учурунда эгерде керес кылып мен кечирдим деп кеткен болса, анда башка. Аял киши мастурат дааватка барса болобу, болот эмес, сөзсүз. Баралы, иншалла, менетти кылалы. Сиз сыяктуу аялдар канчасы түрмөдө жатат, канчасы күйөөсүнөн таяк жеп жүрөт, баласынан таяк жеп жүрөт, канча бактысыз аялдар толтура ыймансыздыктын себебинен. Дүйнөнү кыдыралы, динди менетин кылалы, аламга динди жайылталы. Пайгамбар келбейт, пайгамбарчылык менет биздин мойнубузда жоопкерчилик. Куранда Алла айтат, момун эркектер жана аялдар бири-бирине жардамчы, жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат. Эркектер, аялдар экөөгө бирдей милдет берилген, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга. Кош бойлуу кезде намаз окуп аткан учурда отуруп турганда эгерде ичин ооруп түйүлсө отуруп окууга болобу? Болот. Парз намаздар үзүр менен гана отуруп окуганга уруксат, нафил намаздардан башка. Үзүр болуп аткан болсо отуруп окуса болот. Жолдош отуруп окуш керек. Туруп өзүнү кыйнаган зулумдук. Жолдошумдун мурунку балдарына каралашып жардам бериш керекпи? Бирок аялы балдарды бербейт. Бербеген болсо сиздин милдетиңиз эмес, бар болсо жетимди карагандын дай эле сооп алып кете бересиз. Жумушта болуп бешим асыр намазы окулбай калат дейт. Казасы кайсыл убакта окулат? Окуйлу, иншалла, аракет кылалы. Жана айттым го, себеп жок, өзүбүз эле себеп табабыз. Негизинен шылтоо жок, намаз окуй койгонгочу. Кыска эле убакыт кетет. Кандай уруксат болсо ошондой деңгээлде окулат намаз. Сажда кылдыртпаса отурган жерден окуйсуз. Жөн турсаңыз жөн ушундай эле окуйсуз, эгерде кыймылдатканга уруксат бербей аткан болсо. Намазды өз убактында сөзсүз окуйлу, болбой калса каза намаздарды күн чыгып жаткан бамдаттан кийин. Чак түштө күн батып жаткан учурда окубайбыз, калган учурда окуй беребиз. Малды сойгондо гусулу жок сойсо болобу? Болот. Тоок индуктарды союуда ичегилерин чыгарбай туруп, кайнак суу куюп тазаласа арам болуп калабы же бул такыбачылыкка жатабы дейт. Эгерде ушундай кайнак суу кылсаңыз, анан ошонун ичиндеги ичек чубагы денесине сиңилип, баягы ичиндеги нажас боктор эгерде сиңилип кеткен болсо, анда болбой калат жеген. Арам болуп калат. Тойдогу ысырапкерчилик, негизи эле жашоодогу ысырапкерчилик жөнүндө айтып берсеңиз. Киши менен кайын эненин мамилеси жана милдеттерин айтып берсеңиз дейт. Бул эми кененирээк нерсе экен. Ысырапкерчилик арам, кайсыл эле жолдо болбосун. Ысырапкерчилик бул жакшы көрүнгөн эмес, жада калса суунун боюнда отуруп туруп жакшы нерсе дарат алып алсаңыз дагы ага исрап кылганга шарият уруксат берген эмес. Ысырапкерчилик болбойт. Исрап деп эмнени айтат десе, исрап деп өзүнүн муктаждыгын бүтүрүп атканда аша чаап бүтүргөндү исрап деп айтат. Муктаждык бүтүп турса дагы иштете бергенде аны табзир деп айтат. Ал күнөөдө дагы үстүнүрөөк. Күнөөгө иштеткенде болсо итраф деп айтылат. Ошондуктан муктаждык бүтүп атканда, муктажсыз, керек, шуба, башка, телефон, дагы бирдеке, муктаждыктан сырткары сарптоонун атына исраф деп айтылат. Исрафтан сактансак, жашообуз, үй бүлөбүздө береке болот. Ата энем бейишке кириш үчүн менин милдетим эмне? Ата энеңизге пайдаңызды жеткириңиз. Пайдалуу болуңуз. Намаз окуп атканда жерде фарзды окуп бүтүп дарат сынса, дарат алып келип сүннөттү окуп уланта беремби? Же башынан баштап окуймунбу? Намаз окуп атып даратыңыз бузулуп калды. Барасыз, биздин мазхабтагы маселе. Барасыз да бина маселеси деп коет. Барып туруп, даратты алып, эч ким менен сүйлөшпөстөн башка кыймыл аракет кылбай. Даратты алып кайра келип туруп, каерден токтогон болсо ошерден улап кете бересиз. Куруп кете бересиз намазыңызга. Лахиq деп коет буну. Намаз окуп аягында зикир чалып атып кетсе, ашып кетсе эмне болот? 33-тө мисалы чалып атып ашып кеткен болсо, эчтеке эмес, бирок сан айтылган жерде санды сактоо сүннөткө ылайыктуу болот. Аллахым сизге ыраазы болсун, амин.
Кошуна жеңем бар болчу дейт. Кошуна жеңем бар болчу. Каза болуп калды. Алла кабрын нурлансын. Ооруп төшөктө жатып бир күнү мени чакырып калды. Намаз үйрөтчү деди. Оорусу оор эле болчу. Ооруп атып кандай намаз окуйсуз деп койдум. Тиги дүйнөгө барганда кандай кылам дейт. Эми андай кылбайлы. Тоба кылайлы. Кандай адам болбосун ага акыретине күйөлү. Бул дүйнөнүн оорусу көп болсо өлүмгө алып барат. Акыреттин оорусу динсиздик деген оору, намазсыздык деген оору, уятсыздык деген оору дүйнөдө да, кабырда да түбөлүккө ортуп коюшу мүмкүн. Аллахым кабыл кылсын. Кылынган дуалар бар экен, дуа сурагандар бар экен. Аллахым барыңыздардын иншалла жашооңуздардагы эмне жакшы ниеттериңиздер болгон болсо, ниеттерди өзүңүздөр күткөндөн дагы жакшыраак кылып орундатсын. Кандай жашообузда муктаждык болгон болсо, муктаждыктардын баарын Аллахым өзү жетиштүү болсун. Эң чоң биздин муктаждыгыбыз бул Аллахтын ыраазычылыгы, Аллахымдын ыраазычылыгын баарына бизге насип кылсын. О Алла баарыбыздын билип билбей калган күнөөбүздү кечиргин, кылган жакшылыктарыбызды, таат ибадаттарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, кылган дуаларыбыздын баарын өзүң кабыл кылгын. Ар бирибизди кадам сайын колдоп, дайыма туура жолго гана жолдоп тургун. Ошондорго келген я Алла, эжелер, апаларыбыздан, карындаштарыбыздан өзүң разы болгон кадамдарына сооп жазып күнөөлөрүнү кечиргин. О жараткан Аллахым, буларды динге бекем кылып, иманына бекем кылып, дүйнө жүзүнө я Алла диндин таркашына себеп боло турган мээнеттерди, кызматтарды өзүң кабыл кылгын. Өмүрлөрүнү узун кылып, берекелүү кылып, бүткүл үммөттүн пайдасына кылгын. Балдарын, кыздарын дин менен өзүң тарбият кылып берген. Баарыбыздан разы болуп, дүйнө ахиретте бизди разы кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.